30 жылдан бeri Чыгыш электр ачык аксиялдык коомунун Нарындагы филиалынын ремонт цехинде иштеп жаткан Жыргалбек Асановдун айтымында уштапта өз тармагынын акыбалы чекке жылтарлык эмес. Башкасына көз жумганда да запастык мөлтөрдүн табылышы кыйын. Табылганында да асман чапчыган баалары төбө чачты тик тургузат. Мунун кесепетинен чыңалууну отура албай, күйүп кеткен трансформаторлордун биринин чапанын экинчисине кийгизүүгө туура келет. Кээде баягы акча жок болуп, каражат жетишпеген, запчасть жок учурда жанагында мен айтып кеткендей 2 трансформатордон 1 трансформатор жасаш керек болуп калат. Трансформатор көпкө күтүп калат, баягы запчасть жоктугуна байланыштуу туруп калабыз. Жогорудагы кармаңыз эмгектенген ишкананын тейлөөсүнө жалпы узундугу 3397 чакырым электр берүү линиялары жана 35 киловольттук 39 көмөкчү чордону каралган. Алардын дээрлик баарысы кубаттуу сайыз кезинде тартылып курулгандыктан көбүнүн эптеп эле жаны бар. Жаңыртууга жакшылык аракеттер жасалганы менен кендерди баягы эле каражаттын жетишсиздиги кесип, эскилерин жамап жаткандан башка арга жоктой. Азыркы ошо электр жабдыктарыбыздын эскили жетип, иштөө мөөнөтү азайып, чоң көйгөйлөр жаткандыгыбызда. Жылдан жылга ошол биздин электр керектөөчүлөрүбүз саны көбөйүп, айрыкча ушу кыш мезгилинде кубаттуулуктар жетпей калганда. Ошол эле учурда Нарын облусунда ири өнө жай ишканалардын жоктугу да жергиликтүү энергетикалык ишканалардын бутуна бекем турушун көп жагынан аксаткан жагымсыз факторлордун бири. Мисалы, пайдаланылган электр кубаттуулугу үчүн төлөмдөрдүн 97% элге таандык. Бул багыттагы абал ат башы жана Кочкор райондорунда дурус болгону менен Нарын, Актала, Жумгал райондорунда итке минген көрүнүш. Ал эми мунун кесепетинен материалдык техникалык база жылдан жылга тас кейпин кийүүдө. Учурда Чыгыш электр ачык акционерлик коомунун Нарындагы филиалынын артисттери оңдоого аракет жасап жаткан мына бул трансформаторду кайра калыбына келтирүү үчүн 50 миң сом каражат керек болот. 50 миң сом каражат керек. Ошондой эле буга керектүү запастык бөлүктөр Кыргызстанда өндүрүлгөндүктөн биз арга жактан же Казакстанга же Россияга көз карандыбыз. Демек, энергия тарифтерде күтүлгөн өзгөртүүлөрдү киреше табуу эмес, өзүнүн акыркы чегине келип калган маанилүү тармактын ишмердүүлүгүн камсыз кылууга жасалган далалат катары кабылдоо акылга сыярлык. Эгер мунун баарын тез арада жайгаштыра албасак, эртеңби бүрүшүгүнүбү караганыбыз карачыраак менен тезек болуп калары айныгыс чындык. Бирок 1 сом 4 тиын кымбат эле болуп атат, 77 салыштырмалуу. Анан жанагы 1000 киловатт алып чыкса, ар эл көп жагат кыштын. Адыл ошол 1 сом 4 тиын менен кымбат эле болуп кетет. Негизи чектөө алынып салса, мындай эми жакшы эле да. Чектөө алынып калса, кышкысын негизи адамдар кыйналып кетишет. Анткени 1000 киловаттан өйдө жагабыз да. Бул 1 сом 4 тиын Нарын областы боюнча эң туура ой деп биздин чектөөнү алып салган боюнча биз нарындыктар бүт колдойбуз. Бир кол менен. Тилекке каршы жумурткадан кыргыздегенге жедеп көнгөн айрым саясатчы сөрөлөрдүн энергетиканын учурдагы зейин кеткен жагдайын жана ага жараша баалар саясатын мыкты түшүнүп турса да, атайлап аларга көз жумгандыктары кейиштүү. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.